Саламатсыңарбы? 4-класстын Шамдагай окуучулары. Кезекте силер менен кайрадан кыргыз тили. Бүгүн кыргыз тили сабагынан тест жазабыз. Андыктан өзүңөргө тетрадь, ручка жана калемсапты кандап алгыла. Даярданып алдыңарбы? Анда биз бүгүн 10 тест жазабыз. Туура жооп бергенге аракет жасагыла. Бардык тесттер биздин сентябрдан берки болуп жаткан темаларыбызга байланыштуу. Андыктан эсиңерде болсо, же болбосо өзүңөрдүн оюңардан карап тестти туура белгилеп жөнөткөнгө аракет кылгыла. Анда биринчи суроо. Адамдардын бири-бири менен сөз аркылуу байланышуусу көпчекит болот. Эмне болушу мүмкүн? Көпчекиттин ордун толуктайбыз. А. Кеп, Б. Тил, В. Текст. Экинчи суроо. Кептин канча түрү бар? А. 8, Б. 2, В. 3. Үчүнчү. Тексттин канча түрү бар? А. 3, Б. 5, В. 2. Төртүнчү суроо. Адамдарды, буюмдарды, жаратылышты сыпаттап көрсөтөт. Бул тексттин кайсы түрү? А. Баяндоо, Б. Сүрөттөө, В. Ой жүгүртүү. Бешинчи суроо. Бүткөн айрым бир ойду билдирген бир сөздү же бир нече сөздөрдүн тизмегин көпчекит эмне деп атайбыз? Көпчектин ордуна коебуз. А. Текст, Б. Сүйлөм, В. Абзац. Алтынчы суроо. Сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? А. 2, Б. 4, В. 6. Жетинчи суроо. Жай сүйлөмдүн аягына коюлуучу белги. А. Өтүр, Б. Чекит, В. Илеп белги. Сегизинчи суроо. Бара келди, той башталды. Бул кандай сүйлөм? А. Илептүү, Б. Суроолуу, В. Жай. Тогузунчу суроо. Баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн түзүлгөн сүйлөм көпчекит кандай аталат? Бул жерде да көпчектин ордуна коебуз. А. Жалаң, Б. Жайылма, В. Жай. 10-чу суроо. Канча үнсүз табыштар бар? А. 14, Б. 25, В. 10. Балдар, бүгүнкү тестке силерге ийгилик баарыңарга. Баарыңар оюңарды чамдап, жана дагы туура белгилөөгө аракет жасагыла. Саламатта калгыла балдар.